эмне кылышты. Биздин мамлекет буга тыюу салган эмес. Сен кандай кулак чыгарып атасың эми? Мисалычы, адам азыр өзү билет да кандай кийинет, мүмкүн хиджаб кийинет же мындай шыйрак башын көргөзүп жүрөбү. Мен суроом бар да, мына жигит сага да. Сен келинчек аласың, анан кийин келинчегиң мен ар кимге сулуулугум көргөзүшүм керек деп кичинекей кыска юбкаларды кийип, анан кийин курзактарын көргөзүп жүрсө кандай болот? Сенин келинчегиң. Мен ага жол бербейт элем да келинчегимге. Жок, сен айтпадыңбы, ар ким өз билгенин кылыш керек. Жок, азыркы учурда ар ким өзүнүн эмесин кылып атат да, мисалычы. Демократияда казанчынын өз эрки, аялың айтат, мен өзү билгеним кылышым керек. Цивилизация, мен сулуулугумду жашыра албайм. Анан мен бир эмеге курзагыма бир татуировка коюшум керек десем эмне кыласың сен? Мен ага жол бербейт элем. Анткени мен аялымды мен билем да, анткени мен аялым болгондон кийинчи мен эмне кылып кийиндишти. Пульту сенде, пульт. Пульт менде. Жакшы. Жыйынтык тапа. Мына азыркы заман биздин заманда азыр өзүн өзү билип өтүгүн башына кийип аткан заман болуп атат да биздечи. Азыр болсо, мисал кыздар болсо, мисал жолу салынбайсың аркы өркү деп атат. Мисал азыр мен эме кыздарга андайына кошулбайт элем. Анткени болсо азыр мода деген балекет чыкканда, ал мода болсо, мисалы балдардын эмес, чалдардын оюна башкача ой салып коет да. Анткени алар апчашка шым кийип алышат, мисалы болсо айтканда. Анан мындай курсагын ачып жүрүшөт дегендейчи. Андай негизи болбош керек. Биз кыргыз болгондон кийин кыргыздын кийимин кийип, мындай кыздар деген тизеден ылдый юбка кийип жүрүш керек өзү. Анан мисалы өзүм деле Үйдө кийгендер жакпайбы? Иә. Тизеден өйдө кийгендер жакпайбы? Жок, бул тизеден өйдө кийгендер бул ыйманы жок, өзү болсо мындай эме дегенди билдирет. Мисалы эмеде деле мусулмандарда деле мисалы тизесин көргөзбөй жүрүш керек да. Кыздар эмес, жада калса эркектер ошентип жүрүш керек мусулмандарда. Мисал үчүн эме ыймандуу кыздарды эме деп атпай, жүрөгүндө ыйман болсо эле, бул ачык-чачык жүрө бергенин, бул жүрөгүмдө ыйман болсо эле болду деп айтышып атат да буларчы. Аллах Таала бул ачык-чачык жүргөн кыздарды сүйбөйт да, мисал үчүн ыймандуу кыздар ачык-чачык жүрбөйт. Аллах Таала ошо айтканда, ыймандууңар ошо түрүндө билдиргиле деген да. Жабынып. Азыркы балдар өздөрүңөр деле кысым кийип жүрбөйсүңөр, кыздарды айтпай эле койгула. Балдарга не, кыздар ашык болобу мисалычы, тыкызсын кийген. Жок, мен шымым нормальный да, энди талапка жооп берет да. Кыскасы айткандачы. Мындай кыздар эле мода менен кийине бербейт да, тура балдар деле ошо менен кийинет да, ошо мода мененчи. Азыркы заманда кандай мода чыкса, бир эле кыздар ошол мода менен кийинген жок да, балдар деле ошол мода менен кийинет. Анан толуктай кетсем жана жыйынтыктап коеюн. Сиздикиде шым менен костюм жарашпайт да, мисалы үчүн. Мода деп койбойсузбу ошондо? Чоң рахмат, а? Ага, мен бул тахминан сөзүнө кошулам. Балдар деле мода менен кийинип атпайбы? Кыздар эмес, балдар да мода менен кийинип атат. Эмне үчүн кыздар деле айтат, балдар эмнеге мода менен кийинет? Кыздар деле мода менен кийинбей койсо, бирок балдар да мода менен кийинип атпайбы? Бул жерде балдар да мода менен кийинип атат. Моданы кийиш керекпи? Жок, мода эмес эле, мындай, мисалы үчүн кээде адамдар деле бар да, туурабы? Эми ошо мектепте да мынтип атат да, тыкыш шым кийиш керек, мындай шым кийген болбойт депчи. Эми адам өз тапканын кийет да, туурабы? Ал эми ата-энесин кыйнап, мен мындай алам, күзүндө мындай сапеге алышым керек, кышында мындай сапеге алам деген болбойт да. Тапканын уяттуу жерин жапканын кийет, Эме бир кызга дыр-дыр алпагай кызга салпагай күйөт да. Анан мода кийген кызга мода кийген жигит, мода кийбеген кызга мода кийбеген жигит. Мисалы айтканда кыздар силерге мода деп айтып атат, балдардын модасы силердикине ачык-чачык эмес да. Мындайча кыскасын айтканда элечи, балдардын модасы болсо бул өзүнө жарашыктуу болобу же. Мисалы ар ким болсо өзүнө жараша кийинет турабы, бирок чоң рахмат. Мисалы апчашка шым кийген жарашпайт да, кыскасы айткан кыздаргачы. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Балдар айтып атыр да, кыздар модалуу кийет деп. Кээ бир кыздар бар, өзүнүн ичинде ыймандуу, сыртынан башкача болуп көрүнөт да. А балдар деле азыр сигарет шым деген мода чыкты. Балдар да сигарет кийет, кыздар да сигарет кийет. Бул болбойт да, бул кытайский эмелердин эмеси болуп атыр. Анан бизге хиджаб деп атыр. Биздин мектепке баарыбыз хиджаб кийип алса кандай болот? Кыргыздын салтын да унутуп коебуз. Чоң рахмат. Кел, кыскараак кел. Бул балдар деле жыншым кийип жүрбөй, эмнеге булар кийет да, биз кийбейбиз. Булардыкын деле кийип аткан адамдар, мындар булар деле чачтарын күжүмпөңкүн окшоп атпай, аны булар кийип атса биз кантип кийбейбиз? Биз калып калабызбы де? Чоң рахмат. Эмне кандай жолго барат?
аны тиги дүйнөдөн өзүнө өзү жооп берет. Биз боенгон кыздарга, кыска кийген кыздарга, денесине сүрөт таткан кыздарга биз жооп бербейбиз. Мен мисалы базарга барсам, өзүмө жарашыктуу кийим алам. И өзүмдүн денемди жаба турган ачык эмес кийим алам. Тимбой ошондой эле ушул жерде отурган кыздардын баардыгынын ошондой ою бар да. И ошондой кийим алышат. Bunun bari sivilizatsiyaya kiret, Цивилизация бирок жакшы жакка, жакшы жагына да. Çok rahmat. Биз орус оюндагысын кылат, кыргыз көргөнүн кылат болуп атак да. Эмне үчүн биз кыргыз болуп туруп, кыргыз деген атты алып жүрө албайбыз? Кыргыз болгондон кийин бул азыркы учурда кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн ыйманыбызды сактап жүрөлү. Азыр биз эң негизгиси бул жерде уруш талаш болуп кетти. Бул маданияттуу сүйлөп, бул жерде биринчиден биз жүрөгүбүзгө ыйман толтуруп, ошол менен гана биз цивилизацияга жетсек болот дейм. Ыйман толтуруп, бул жерде сөзсүз жабынбай, өзүбүздү мындай денелерибизди ачык көрсөтпөй жабып жүрүп, ыймандуу болуп, келечекке умтулуп, билимдүү болсок, биз ошондо гана цивилизацияга жетебиз. Эми негизинен айтсак, мына жоолук салмагандардын баардыгында ыйманы жок деп биз айта албайбыз. Жоолук салбай жүрүп эле өзүн жакшы тартиптүү, ыймандуу алып жүрсө, маданияттуу алып жүрсө, улууну узаттап, кишүүнү сыйлап дегендей, биз ошондо кандайдыр бир ыймандуу жаштардан болобуз. Болгону жаңагы өздөрүңүз айткандай ар бир кинодагы жадийди туурап кетпесек деген ойдамын да. Цивилизацияга жетебиз, цивилизацияга жетебиз. Кандай десек, биз жанагы чет элдин көргөндөрүбүздү жасай бербешибиз керек да. Көргөндөрдү. Биз өзүбүздүн кыргыздын нукура салтын, Кудайга шүгүр, азыр мына кыргыздын улуттук кийимдери жакшынакай болуп эле кыскараак, бирок денемизди жабып тигилип атпайбы? Sizdey болуп эле кийинсе. Эми мендей болбосо да, баягы биз ошогон келатабыз. Биздин мектепте келатышат. Акыркы кел. Бул жерден көп деле мисалы намаз окугандар деп көптөгөн талаш тартыштар болду. Анын акырында мен айтар элем да, бул улуу инсан айтпады эле Исхак Разаков айтканкинде, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот депчи. Андыктан намаз окугандар да ниетин ак койсо, окубагандар да ниетин ак койсо, бул цивилизация менен дин жол менен дагы, окубаса дагы мындай жол менен да цивилизация менен өнүксө болот деп айтар элем. Бүгүнкү жыйындын катышуучулары бул жерде эжекелер, агайлар да отурат. Берде коомдук ишмерлер да отурат. Мына жаштар жана цивилизация деген тема, бул жакшы тема козголду. Ар ким өзүнүн жакшы ойлорун айтты. Анан негизинен эле мынакей жоолук жөнүндө көп болгон күндө деле мына эже деле туура айтып атат. Эми багы турмушка чыккан мезгилдерден баштап салынса да, анан мектепте окуучулар жоолук салынбай эле, чачтарын жакшынакай кылып, өтө кыска эмес, өргөнү өрүп, өрбөгөндө жакшынакай кылып тарап, форма менен мына ушундай эле жүрсө дейбиз. Анан цивилизация деп жаныбыз айтып атпайбызбы? Бул кийим менен эле цивилизацияга жете албайбыз биз. Биз цивилизацияга жетиш үчүн эң негизгиси билим керек. Мына билимдүү болсок, өзүбүздүн маданиятты толук билсек, башка элдердин маданиятын толук билсек, ар кандай жаңылыктар болуп атат, эмне болуп атат, дүйнө менен ошо дүйнөдө эмне болуп аткан иштерин маалымат алып турсак, эң негизгиси мына ошол билимдүү болсок, мына ошондо гана цивилизация. Кийим менен, жүрүү менен ал цивилизация деп эсептебейм да мен. Негизгиси, эң негизгиси билим. Урматтуу уландар, кыздар, бул жерде баягы илгертен кыргыз ийри отуруп түз кеңешкен да. Мына жерде биз цивилизация деп айтып атабыз. Бул ажекеңдин сөзүнө кошула турган жерлер болуп атат да. Цивилизация менен бул канализация деген бул туура чыгып калды да. Себеп дегенде биз башында жаралганда мындай кийимибиз, белибиз деле жапкан кийим болуп, анан кийин ошону кичинеден тиягын ылдый чүрүп, ягын үйдө жаап денебизди жапканбыз да, 20-кылымга чейин. Эми кайра биз 21-кылымга цивилизацияга кеттик деп, кайра ошону ылдый жагын өйдө түрүп, өйдө ягын ылдыйшып кырып жалаңачланып келе атабыз да. Бул цивилизацияга жатпайт биринчиден. Бул аверсиздикке жатып калат да. Бул биз немен цивилизацияны бул же жалаңач денебиз менен же болбосо башка бир сырткы сулуулугубуз менен көргөзө албайбыз. Адамдын ички сулуулугу, ыйманы болуш керек да. Ошонун ичинде жана кийимиңерди мисалы канчалык өзүңөр жамылып жүрсөңөр, ошончолук силерде күчтүү болот.
Анан жана берде да бир жигит айтып кетти, сен ким мына Кыргызстанда демократиялык өлкө, ким кандай жүрсө андай жүрөт деди. Кайра суроо берсе, жок мен аялымды андай кылбайм деп кысканып атат да. Биз ар бирибиз ошо аялыңыз кандай, кыскангандай, ата энелер балдарыңыз кысканыш керек, кыздарыңыз кысканыш керек да. Жана ушул жерде отургандар баарыбыз бир тууганбыз. Ошо бири-бирибизди башка жактан кысканышыбыз керек. Ошо сен узун кий, сен сулуу бол, сен жакшы жүр деп да. Анан берде улуу эжелердин айткандай булар мурунку замандын несин тарбиясын көрүп калды. Мына азыр баштарында жоолуктар турат. Ушуларды эмтен көрүп эле, эмтен эле жамынганга аракет кылыш керек да, кийин кеч болуп калат. Биз бир жерде отуруп калганда бир эже айтты, мына намаз окусаңыздар кандай болот десек, бирөө айтат да, мен эми жашым өтүп калды, тилим келбей калды деди да. Муногу кичүү жаш муундарга айтсаңар, булардыкы азыр ташка тамга баскандай базылат, жазылат деди да. Анан анысына барып, ой карындаш, мынакей улуу мундар өтүп кетти, буларга дин жетпей калды. Эми силер окусаңар кандай болсо? Ой биз азыр жашпыз, ойноп күлүп алышыбыз керек. Анан кийин булардын возрастына пенсияга чыккандан кийин анан намазды окуп алабыз деп атат да. Ошо бизге дайым шылтоо бар да, ошончо ошо шылтоодон ошо биз балакатка жеткенден баштап чыгышыбыз керек дагы. Туура мына бизге дин бекер келген жок да. Ошо дин жолунда, исламда болушубузду, мусулман болушубузду Аллах насип кылсын деп ошого иншалла өтүшүбүз керек да. Рахмат. Биздин жаштарыбыз чынында ушу кийим кийүүнү же ошо батыштын өнөрлөрүн туураганды цивилизация көрүп атат. Мисалы бул жерде айыл жерде анча билинбейт, бирок шаарда аябай тез ошондой жакка кетип атат. Барар менен чачтарды кыргып салып, жанагындай дискотека эмелерге барып, арак ичкенди цивилизация көрүп атат, тилекке каршы. Ошо жанагы дискотекага барса, мен цивилизация жеттим деп ойлойт. Кээ бирлер бар, орусча сүйлөсө цивилизация деп. Ошо орусча сүйлөгөндө өнөр көрүп атат. Мен кыргызча сүйлөгөндөн уялып, өзү орусча деле сүйлөй албайт, ошо көчөдө кетип баратат, чала була орусча сүйлөп барат. Уялып атат да кыргыз болгондон, кыргыз тилинде сүйлөгөндө. Ошону ойлойт, мен орусча сүйлөсөм эле цивилизация болуп калам деп. Анан цивилизация андай эмес, урматтуугандар. Мисалы, мына Япония, башка өлкөлөрдү карап көрсөң, өзүнүн салттары менен эле жүр. Алар эришип кеткен жок Европаны. Өзүнүн салттары менен, өзүнүн кийимдери менен ашып кетти, электроника башка жагынан. Мисалы, мынагу араб өлкөлөрүн биз мусулман болду, капкараңгы болду деп жүрүбүз. Азыр дүйнөдө эң бийик үйлөрдү Эмират салып атат. Дүйнөдө эң бийик үйлөрдү, эң сонун нерселерди ушу Эмират салып атат. Азыр бүт баарын ашып барат. Анан цивилизация көйнөк менен, жылаңач жүрүү менен, жана нерсе менен болбойт. Биз дайыма абийир сакташ керек. Тескерисинче цивилизация деп жүрүп, гибелизация болуп калбайлы. Мисалы, жанагындай жылаңач жүргөн кыздар төрөй албайт кийин. Анан кыргыздын саны көбөйбөйт анда. Анан цивилизацияга андай жол менен барбайт. Мына иманыбыз менен жүрө берсек өнүгөбүз. Бүт өлкөлөрдө эле өнүгүп кетебиз деп мен ошону айтмак. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин коноктордун оюнан кийин мен ойлойм, ушу биздин жаштарыбыз жакшы насааттарды алды го деп. Жана дагы биз качан жаштар жана цивилизация качан өнүгөт десек, балким ушул кыргыздын каада салтын алсак, жана ошондой эле имандуу, билимдүү, илимдүү жаштар болсо, биздин Кыргызстаныбыз жалпы дүйнө жүзү бат эле өнүгөт. Бутаксыз дарактан сакта, бузулган тамактан сакта, кызыл өрт кыяндан сакта, кыйраткан зыяндан сакта деп биздин Кубат агайыбыз айткандай, жана дагы бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу күчтө, баарыңар эсен аман бар болгула. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Талас шаарынан Мейликан Козбекова атындагы орто мектептен коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.